Сот пристав кызматы өзү Кыргыз Республикасы тарыхында эң алгачкы жана жаңы кызмат болуп эсептелинет. Сот приставы мыйзамы 2016 жылдын 5 августунда 164 номеру менен кабыл алынган. 2017 жыл июль айынан баштап ушул кызматка алгачкы дайындалып, ушул кызматты аркалап келе жатабыз. Сот приставы бул мамлекеттик кызматта турган, ошол мыйзам аркылуу жүктөлгөн милдеттерин аткаруучу кызмат адамы болуп эсептелинет. Демек, сот приставы бул бийликтин өкүлү болуп саналат. Эң биринчиден бул сот отурумдарында жана сот жыйындарында эң негизги соттордун коопсуздугун коргоо, камсыздоо жана сот отурумдарда коомдук тартипти камсыздоо жана ошол иш материалдарды жеткирүүдө ошол иш материалды толук кандуу жетишинде камсыздайбыз. Сот приставы кызматы керекпи же кереги жокпу деген суроо туулат. 2 жылдын ичинде мен толук кандуу айта алам бул кызмат керек экендигин. Өзүңүздөр билесиздер, сотко 2 тарап болот. Сотто сөзсүз түрдө бир тарап утат, бир тарап утулат. Анан нааразычыл тарап сөзсүз түрдө пайда болот. Ошондуктан баягы 5 кол тең эмес дегендей, дайыма ушул соттордо коомдук тартипти камсыздыруу керек. Райондордо бул мажбурлап алып келүү укугуна да ийбиз жаңы мыйзамдар менен. Жана могу бузуулар кодексинде өзүбүздүн укугубуз каралган. Бул коомдук тартипти ошол сот имаратында, сот залдарда бузуулар болсо кандай дербер. Ошол бузуулар кодексинин негизинде биз атайын протокол толтурулуп жана айыппулга салганга ийбиз. Биздин ишибизде болгон бир фактыларды айта кетейин. Бул былтыр 2018 жылы январь айында бир факт катталган. Бул сот отурумда жарандык иши болуп жаткан. Ошолдо бир тарап өзүн өрттөйм деп аракет жасады эле. Сот приставы өз кызматында турду эле. Ошол өз кызматын толук кандуу жана ыкчам аткарып, ошол өзүн өрттөө жана имаратты өрттөбөгө алдын ала алдык да. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы боюнча ушул тапта 10 сот приставы иштеп жатабыз. Биздин сот приставы мыйзамынын негизинде сот приставдарга төмөндөгү талаптар коюлган. Бул биринчиден жашы курагы 21 жаштан жогору болуш керек, жогорку билимдүү, албетте соттолбогон, физикалык жактан ден соолугу чың жана иш тажрыйбасы боюнча мамлекеттик кызматта 1 жыл төмөн эмес иштеген жана юридикалык кесибинен 3 жылдан жогору иштеген кызматкерлерге талаптар каралган мыйзам боюнча.